Алмазбек Акынжанович, бүгін кайрылуум сизге менин дарегиме 2 кайрылуу келип түшкөн. Ош облусунун Кара Суу районуна карашты Кызыл Кыштак айыл өкмөтүнөн Сатимова Данахан деген жаран кайрылган. Сатимова Данахандын кызы Кахраманжан кызы Мубанахан 6 август күнү 2023 жылы белгисиз себептер менен достук көзөмөл өткөрүү жай аркылуу Өзбекстанга өтүп, андан ары Азербайжан өлкөсүнө өтүп кеткен. Ошол бойдон дайыны жок. Экинчи Араман районуна караштуу Кермету айыл өкмөтүнүн Гүлбаар айылынын тургуну Усанбаева Екатерина аттуу жаран кайрылган. Усанбаева Екатеринанын 2 кызы Азаматова Ангела жана Зарина Россия Федерациясынын Москва шаарында иштеп жүрүп, ушул жылдын 17 апрель күнү белгисиз себептер менен Армения өлкөсүнө кетип калышкан. Апасы Усанбаева Екатерина артынан Армения өлкөсүнө издеп барган полиция кызматкерлерине жолукканда, полиция кызматкерлери өздөрүнүн телефон аркылуу кыздары менен орус тилинде сүйлөштүргөн. Аркы тараптан, телефондун аркы жагынан кыздары сүйлөшүп аткан жакта орус тилинде сүйлөшкүлө деген үндөрдү уккан. Усанбаева Екатеринанын айтуусуна караганда кыздарына психотрондук ичимдиктер ичирип сүйлөткөн сыяктуу болуп сезилген. Алмазбек Акынжанович, азыркы убакта ата-энелери жана жакын туугандары жаш кыздардын өмүрүнөн кооптонуп турган убагы. Эми бул урматтуу Алмазбек Акынжанович, ички иштер министрлигине, МИДке жана биздин коопсуздук комитетке өзүңүз бир көзөмөлгө аласыз деп ишенип кетем. Себеби бул бир жолу болбой атат. Адам сатуу факторлору болуп атабы? Бул маселеде ата-энелер чырылдаган бойдон барган жеринде жооп жок. Эми ошондуктан урматтуу Жамиля Кубанычбековна, протоколдук тапшырма берип коюңузду өтүнөм. Себеби бул 2 үй бүлөнүн тагдыры тууралуу айтылды. Бул эми бизге мага кайрылган. Бизге кайрылбаганда канча үй бүлөлөр ушунча сыздап отурат. Бул маселени кылдат текшерип, анан Армения өлкөсү менен биз мамилебиз, Азербайжан өлкөсү менен мамилебиз өтө тыгыз, жакын. Алар менен чогуу иштешип, бул жарандарды өзүнүн ата-энесине кайтып келишине себепчи болуп калабыз деп ишенип кетем. Рахмат.